Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин көрөрмандарым жана менин конокторум. Эгерде сиз биринчи жолу бул видеону көрүп аткан болсоңуз, анда каналга катталууну унутпаңыз. Бул каналдан Forever Aloe Vera компаниясынын эл аралык деңгээлдеги чоң бизнес мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле алоэ гүлүнүн, балдын негизиндеги табигый продукциялары жөнүндө кеңири байма-бай маалымат угуп турасыздар. Менин атым Максат. Компаниянын менеджеримин, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге кайрадан эле ушул өзүм алектенген 4 жыл аралыгындагы адамдардан эң көп уккан жообум жөнүндө бир аз болсо дагы мындай талкуу иретинде айткым келип атат да. Адамдарга аябай көп адамдар кайрылышат. Эркектер бар, эжелерибиз, агаларыбыз бар, бардыгы сиңдилерибиз бар, жеңелер дегендей көп адамдар Кыргызстандын бүт аймактарынан, бир эле Кыргызстан эмес, акыркы учурда Казакстандан да кайрылгандар аябагандай көп. Анан Москвадагы биздин жердештерибиз, Казакстандан кайрылгандар көпчүлүгү казактар, бирок Москвадан кайрылгандар, Россиянын көп жерлеринен кайрылгандар бул биздин өзүбүздүн эле мекендештерибиз да. Кореядан биздин мекендештерибиз дагы кайрылып сурашат да биздин продукциялар жөнүндө. Негедир адамдардын көпчүлүгү продукцияларга кызыгып, продукциялар жөнүндө сурашат. Ден соолугумда көйгөй бар, иштеп жүрүп Россиянын суугундан муундарым ооруп калыптыр, тиягым ооруп калыптыр, биягым ооруп калыптыр деп кайрылгандар көп болот да. Негизинен мен айтат элем, бул продукциялардын бардыгы сиздер ооруганга чейин для профилактика ичсеңиздер жакшы өзү. Муну мен мисалы ичем, тамакка кошумча тамак. Биодобавка деген бул деген тамак аш кошулмасы. Бүгүнкү күндө биз жеп ичип аткан тамак аштан жетпей аткан нерселерди ушул продукциялар менен толуктап биздин иммунитетибизди чыңап турсак болот. Көңүңүздөр ооругандан кийин эмес, ооруганга чейин ден соолуктун алдын алып ичип турганыңыздар жакшы дейт элем да. Анан бирок мен бул темада эмес, сиздерге айтайын дегеним, могул жооптор мени аябай таң калтырат, аргасыздан күлкүмдү келтирип берет да. Ушинтип продукцияларды сурашат. Анан продукциялар жөнүндө бүт чыныгы, жан дүйнөңдөн душаңан маалыматты бересиң. Анан бааларым сурашат. Бааларым айтсам, анан ой менин андай акчам жокко, мен анчалык ала албаймын го деп башташат да. Анан мен ошондой учурда сөзсүз түрдө бизнес мүмкүнчүлүгүн сунуштайм. Анткени бул ошондуктан сиз бизнес мүмкүнчүлүк кылыңыз. Анткени 1-2 жыл жакшы эмгектенсеңиз, бул продукцияларды алууга сизде мындай көп деле көйгөй болбой калат. Анткени бул жактан сиз киреше таап баштаганыңыздан кийин, жакшы кирешелерди таап баштаганыңыздан кийин сиз ден соолугуңуздун алдын ала көптөн ишкенге сизде мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан бизнесин кылыңыз деп бизнесин айтсаң, анда адамдардын мындай жообу болот да. Менин ага убакытым жок деген. Мен ушунчалык таң калам да. Биринчиден, адамдарда ден соолук жок. Экинчиден, адамдарда алып ичкенге акчасы жок. Үчүнчүдөн, адамдарда убактысы жок. Бул эмне деген жашоо? Аябай күлкүм келет да. Мен айтат элем, бул 3 нерсени тең тапса болот. Болгону сизде каалоо жок. Жашоону өзгөрткөнгө өзүңүздүн каалоо жок. Эгерде сизде чыныгы мына жүрөктөн күйүп жанган каалоо болсо, тапсаңыз болот. Биринчиден, убакыт тапсаңыз болот. Экинчиден, бул жака 1-2 сааттан убакытты бөлүп отуруп сиз киреше тапсаңыз болот. Үчүнчүдөн, ошол тапкан кирешеңизге бул продукцияларды сатып алып, ичип жүрүп өзүңүздүн ден соолугуңузду чыңгасаңыз болот. Бул мүмкүнчүлүк, биз айтып аткан бизнес мүмкүнчүлүк, Forever компаниясынын бизнес мүмкүнчүлүгү мына ушул адам үчүн маанилүү болгон бардык 3 нерсени тең бере алат. Болгону сизде аны укканга каалооңуз жок. Мисалы, бизде ушул бизнести алектенүү менен бүгүнкү күндө 900 миңден айына тапкан биздин апаларыбыз бар. Айына 450 миңден, 500 миңден тапкан биздин агаларыбыз бар. Биздин жаш менден 10 жаш кичики сиңди инилерибиз бар. Айына 150 миңден, 100 миңден кем эмес акча тапкан. Эми кантип ойлойсуздар, ошол адамдар ушул продукцияны кенен сатып алганга ай сайын өздөрүнүн ден соолугу үчүн 20, эгер 100 миңден таап аткан болсо, ай сайын ал адамдар бул өздөрүнүн ден соолугу үчүн ушул продукцияларды алып ичүүгө 20 миңден спокойно эле бөлө алат да. А сиз өзүңүз болгону бир гос жумушта 10 миң, 20 миңден иштеп аткан болсоңуз, анан сиз үчүн мисалы 1000 сом бөлүш дагы кыйынга турат. Ошондуктан мен бардыгыңыздарды чакырат элем. Бул Forever бизнес мүмкүнчүлүгү сиздерге эң маанилүү болгон 3
нерсенин тең бир болгону сизде каалоо болсо. Эмне үчүн биз үйрөнгүбүз келбейт? Адамдарга бир нерсени тура калып, монтип, шымаланып колго алууга караганда шылтоо издеген аябагындай жеңил да. Эми элестетиңизчи, сизде азыр убактыңыз жок, сизде азыр ден соолугуңуз жок, сизде азыр акчаңыз да жок. Мүмкүн азыр сиз жашырааксыз. А бирок алдыдагы 60 жаш, 70 жашка баргандачы, кантип ойлойсуз сиз ошол учурда сизде андан бетер сиздин иштегенге такыр сизди уже кооз жумуш албайт. Мисалы 50 жаштан өткөндөн кийин мамлекеттик кызматка сизди алышы кыйын да. Башка деле жумуштарга сизди алышы кыйын. А кантип ошондон кийинки өзүңүздүн жашооңузду элестете аласыз? Андан кийин уже барган сайын ден соолук да кетип баштайт. Сизге мамлекет төлөп берген 3000, 5000, мүмкүн ал 10.000 ошол сиздин ден соолугуңузга жетеби? Жетпейт чындыгында. Андыктан бул бизнес мүмкүнчүлүк сиздерге аябай көп нерсени бере алат. Аябай мен сыяктуу эле жашыраак эле, орто жаштагы эле адамдар деле бар. Айтсаң, ой мен билем дешет да. Ушул жооп дагы мага аябай күлкүмдү келтирет да. Билем дейт. Анда сиз бүгүнкү күндө канча кирешет аласыз десең, 10.000, 15.000 же 7.000 же жөн эле үйдө турат. А эмнеге билсе акча иштеп таппайт. Сетовой бизнести билген адам деп мен кимди айтам? Ошол сетовой бизнестен бүгүнкү күндө 100.000 деген акчаларды иштеп таап аткан адамды айтам. Билет, ошон үчүн иштеп таап атат. Эгер сиз бүгүнкү күндө андай нерсени таба албай аткан болсоңуз, демек сиз билбейсиз. Эгерде сизде бүгүнкү күндө убактыңыз, ден соолугуңуз дагы, акчаңыз да жок болуп аткан болсо, ал нерселерди мен жок дегениңизге мен ишенбейм. Болгону сизде каалооңуз жок. Аны өзгөртүүгө сиздин каалооңуз жок. Эми өзүңүздүн ошол 3 нерсеңизди толуктаганга каалооңуз болбой атса, кантип сиз бала чоңойтом дейсиз? Кантип ошол баламдын келечегин жакшы түзөм деп ойлойсуз? Сиз өзүңүзгө жеткире албай атасызбы? Убактыңызды да, акчаңызды да, ден соолугуңузга да өзүңүзгө карай албай атасызбы? Кантип бирөөгө, балаңызга жакшы нерсе кыла аласыз? Көрдүңүздөрбү? Бул бизнестин жакшы жери, биз биринчиден өзүбүз ушул нерсени кылганды үйрөнөбүз. Өзүбүз ден соолуктун алдын алганды үйрөнөбүз, өзүбүз кошумча кирешет тапканды үйрөнөбүз, өзүбүз убакыт бөлгөндү үйрөнөбүз, китеп окуганды үйрөнөбүз, семинарларга чыкканды үйрөнөбүз да, өзүбүздү түздөп отуруп, өзүбүз сыяктуу адамдарды дагы үйрөтүп баштайбыз. Көпчүлүк ойлошот, бул бизнести чуркап жүрүп саткандан же дагы башка кылгандан бизнес адам чакырыш керек дагы башка деп. Жок, бул бизнес өзүңдү өзгөртүүнүн бизнеси. Сиз канчалык өзүңүзгө болгон бааны жогорулатып, өзүңүздү өстүргөн сайын сиздин кирешиңиз өсөт. Сиздин кирешиңиз өскөндө сизде чоң мүмкүнчүлүк болот ден соолугуңузду караганга. Бирөөлөргө жардам бергенге дагы чоң мүмкүнчүлүгүңүз болот. Андыктан өзүңүздөгү эгону алып салып, кичине чоңураак ойлонуп, сөзсүз түрдө бул мүмкүнчүлүк боюнча кайра окуп көрүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө болуп аткан кырдаалдар дагы аябагындай бизди дагы финансылык каатчылыкка кептейт. Мисалы, канча адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн жумушун жоготуп алам деп коркуп отурат. Биз эч качан андай, бизде коркунуч жок. Бул да болсо сетовой бизнестин артыкчылыгы, бул да болсо Forever компаниясынын артыкчылыгы. Ушундай сонун бизнес. Эгерде сизге бул тема бир аз кызыктуу болгон болсо, анда менин каналыма катталыңыз. Биринчиден, сөзсүз түрдө мындай темалар көптөн болуп турат. Экинчиден, менин WhatsApp номериме кайрылыңыз. Анткени бизде онлайн түрүндө бүгүн сонун обучениелер болуп атат. Биздин обучение дегенде кандай, ушул бизнес мүмкүнчүлүктү көргөзүү болуп атат. Эмне болгон бизнес мүмкүнчүлүк, ушул жактан дагы кайра угуп, таанышып көрө аласыз. Биз эч качан акылдуу эмеспиз, бүгүнкү күндө акылдуулар көп. Биз болгону мүмкүнчүлүктү сунуштайбыз. Калганын сиз өзүңүз тактап аласыз. Менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Каналга катталууну унутпаңыздар.